Assalamu alaikum. Bizim görüşçüler. Amansızlar tinchsizlarmi? Biz bugün Münamintip Oş el aralıq aeroportuna gelip kaldık. Bu koça şahardan gelgende Mönök Parsiyazga ketadi. Bu жақ шол шаарга кетчү көчө. Бул болсо трасса. Biz Oş aeroportun hiç bir өлкөнүн aeroportuna теңебейбиз. Анткени теңдешкиз. Ошого бүгүн bir барып татып көрөлү. Ремонт болуп, капитальный оңдоп түзөө иштери жүрүптүр. Көчө күнү bir tanışım uçup ketти эле Москвага. Келип bir тартып элге көрсөтүп кой. Кандай өзгөрүүлөр болуп жатат. Мурда ушундай өзгөрүү болгонбу, болгон эмеспи, bir салыштырмалуу элдер көрсүн деген ойдо айтты. Ошого биз келдик. Сөздү жерде калтырбай. Эгер сиздерде дагы ушундай bir ой пикирлер болсо, айтсаңыздар, барып тартабыз колдон келишинче. Бул ушу Ошко кетчү көчө. Көчөнүн абалы дагы өтө сонун. Эч бир аварийный ситуация боло турган bir кооптуу жер көрүнбөйт. Кандай келесиздер? Ошондой кетесиздер. Бул тарабы дагы аэропорттон кайткан көчө. Аурасы дагы өтө сонун. Бул жак болсо, ошол аэропортко кирип кеткен көчө. Биз ошол аэропорттун көчөсүндө бара жатабыз. Өзүңүздөр көргөндөй эки чети аябай сонун мындай болгон бак дарактар менен курчалып турат. Өтө укмуштуудай гана көрккө бөлөп, бул жерге келген менимче туристтер дагы бир аз аң-таң болсо керек. Ушундай коозго бөлөнгөн бейиштей болгон жерлер барбы деп. Анткени мындай жерлерди анча-мынчасы көрө бербейт. Ошондуктан ар бирибиз баалай билейли. Анткени бул дагы бир Кудайдын берген бизге белеги, Кудайдын берген бир неаматы десек болот. Ошентип биз келип калдык. Биз Ош эл аралык аэропорттун алдына дагы келип алдык. Ушинтип бул жерде эң башкы проблема болгон парковка маселеси эч кыйынчылык тудурбайт экен. Бул жерде парковка өтө көп. Местадан кыйналбайсыздар. Бул жак болсо бирок платный парковка болуп калат. Эгер бекерин калайын десеңиздер, мына четтерге коюп берет экенсиздер. Биз аэропорттун ичине киргенге бара жатабыз. Парковка боюнча эч маселе бул жерде жок. Парковка өтө кеңири экен. Бул жерде машиналар деле өтө аз көрүнүп калат экен парковканын жанында. Анткени парковка чоң экен, кыйла эле. Бул тарапта болсо соода түйүндөр бар экен. Эч кандай мыйзамга каршы келбейт. Бул жакта болсо намаз окуучу адамдар болсо мечит дагы каралып тур.
ушул аэропорттон учуп жаткан жарандарыбызга, адамдарыбызга ийгилик каалап калабыз. Ар дайым алтын башыңыздар аман болсун. Жолуңуздар шыдыр болсун. Ойлогон максатыңыздарга жетиңиздер демекчибиз. Бул ошо Ош шаарынын реконструкция болгон учурдагы көрүнүш экен. Тазалыгы көз кубантат. Таза кыйла. Сонун таза. Анан айтып кетчү сөз. Ош Дубай болуп кетиптир. Ош Париж болуп кетиптир деген сөздөрдү көп элдерден угуп атабыз. Ош шаарын эч жерге теңиңе болбойт туугандар. Ош бул бирөө. Бир эле шаар. Бұл жер ошол бүтүн зал экен. Бул жактарда акча алмаштыруу банктары да каралып тур. Анан могул жерден буюм терминдерди коебуз. Өткөзүп бул жака. Бул жерде бүтпөй калган азыр мынча иштер калып тур. Жумушчулар бул жерде иштеп жатат экен. Аэропорттун пол, потолок, айнек, эмне болсо баары бул жерде алмашыптыр. Экрандардын чоңунан коюлуп, дүйнөлүк деңгээлдеги аэропорттор менен теңдеше ала турган. Биз азыр экинчи кабатка чыгабыз. İşteyli ekan. Eskalator iştep etadigan emedir. Biz degan yerге o'chirib qo'ygandu. Bu yerda o'ta zamonlar yaxshi bo'lgan. Meni çayxana, kafe, magazinchiklar açıp tur. Geçiresizde çayxana deb aldık. Өтө сонун адамдарга өтө жакшы бир жеңилдиктер, кулайлыктар жаралып тур. Бұл жерде жаш балдарга, чоңдорго, кичинелерге баарына сатылуучу, керектелүүчү ичимдиктер, суусундуктар бар экен. Бул жакта дагы эжеке сатып калып тур. Жана бул жакта ажатканалар бар экен. Аялдардыкы, эркектердики. Жоқ. Ишхананын өзүнүн объеги. Бұл жағы таң қалып бүтпей эле койдум деген бір сөз бар ғой.
дал ошол сөз ушул жерде керектүүдөй. Элдер өтө бактылуу. Кааласа отурайын десе отургуч бар. Жактарга дагы ондай болгон стол ичке тап келип коюп коюптур. Код бул жак. Биз азыр ушул жерден кирип келдик. Ал бул жактар болсо мындай болгон сонун кылып жасап коюштур. Мындай болгон розеткалары менен розеткалар ар бир мындай тумбаларда бар экен. Розеткадан проблема жок. Буга бирок биз телефонду зарядтап көрбөдүк, ток барбы жокпу. Менимче болсо керек. Кайралы лестницадан, эскалатордан ток жок, иштебейт да. Өтө жакшы лифт дагы каралып тур бул жерде.